Саламатсызбы, Анжелика Кайратовна. Биз ошо азыркы кырдаалга байланыштуу онлайн сабак менен окуп жатканга байланыштуу ушу бизге телефон жетишсиз болуп, азыркы учурда сабакка катыша албай жатабыз. Ушу телефон берүүңүздү суранабыз. 5 балам бар. Муктаж үй-бүлөдөн биз телефон алып берелик десем, эко окуйт. Телефон алып берелик десек, мен эч жакта иштебеген экен, телефон кредитке бербейт экен. Баарына тең телефон алып бергенге азырынча шарт жок. Төртөө тең окуйт. Ошондуктан телефонго муктаж болуп атабыз. Ушул 2 балам мектепте окуйт. Уюлдук телефонубуз жок. Эмеге онлайн сабак окуй албай атабыз. Сизден суранабыз, бир телефон бизге бере кылыңызчы. Ар дайым мындай бир нерсени берсе ашыкчасы менен берет деп коет экен. Кудай жалгап бизге мынакей 15 телефонго акчабыз бар болуп 15 телефон алганбыз. А бирок бизге 16 баягы муктаж нерселерибиз келип калыптыр. Анан мынтип Жейналиева 16 телефонду алып берип атат. Бар гифтердин уюштуруучусу. Ошентип ар бир эле инсан өзүнүн берекеси бул жашоодо ошондой менен көрүлөт экен. Кудайым ар бир инсан өзүнүн баягы эми 7-8 балалуу болсо, эмне деймиз эми баардыгына ден соолук каалап, ар бир баланын өзүнүн рызкысы менен деп эң негизгиси ата-энелер жоопкерчилик менен оңотуп өстүрүш керек. Бул жерде мына ушундай телефондорду берип атабыз. Бүгүнкү күндө биздин катарга кошулган жеке ишкерлер бар. Ошондой эле бөтөн наристе жок, бөтөн ата-эне жок деген мына ушундай ой менен жашаган инсандар дагы бирден телефондорду алып бергенге кошулушту. Мага сен тартып видео окуш аны. Урматтуу кыргыз элим, мынакей аракетке берекет дейт. Бир эле карантин убагында бир эле баягы кыргыз кыйналып аткан эмес. Мынакей окуулар башталып, онлайн сабактар окулуп, бирок канча деген үй-бүлөлөр үйүндө телевизор жана даже телефон жок болуп атканына байланыштуу Анжелика кызыбыз кайрадан эле иш үстүндө экен. Азаматсың Анжелика, бар бол, ден соолукта бол, өмүрүң узун болсун. Ушинтип талыкпай иштеп жүрөбөр. Эми сага чындап кыргыздын баатыры деген наам беребиз. Биз өзү негизи эл арасында баягы эл болуп эле депутат болсок дагы болбосок дагы депутаттардыкындай эле иш кылып атабыз. Ошондой эле жашоодо жашап атабыз, Кудайга шүгүр. Анан эл баатыры, анан дагы бирдеке мындай эмгек сиңиргени болбосо дагы биз барлык нерсени чын жүрөктөн жасап атабыз, бир нерсе алыш үчүн эмес. Мына ушундай бир уюлдук телефон Гүлжана Атаканова эжекесинин атынан дагы берилип атат. Андыктан Гүлжана эженин жакынкы арада азыркы болуп аткан бардык оюндарына активдүү катышыңыздар, себеп дегенде береке болсо, ал келген берекени биз кайра эле элге таратып беребиз. Бул жерде баардыгыңыздардын абалыңыздар менен тааныштык, абалыңыздарды билебиз. Бүгүнкү күндө мына ушундай онлайн окууга, ушундай телефондорго муктаж болуп аткан үй-бүлөлөрдүн саны азыр 700дөн ашып кетти, эртең менен 480 болуп аткан. Бүгүн 7-сентябрь экен. Эми буюрса, мындан 5 күндөн кийин дагы 15 телефонго акча чогултуп, 15 телефон дагы башка үй-бүлөгө бергенге мен убадамды берем. Убаданы качан берип, анан ошонун үстүндө иштегенде гана баардыгы ишке ашып баштайт экен. Эң негизгиси аз сүйлөп, көп иштейлик, көп результаттарды көрсөтөлүк. 5 баласы бар экен, 3 мектеп окуучусу экен. Байкебиз буюрса жардам аябай көп жасайбыз. Мынакей телефон номериңиз менде бар. Үйгө дагы барабыз, азык түлүк менен жардам беребиз. Өзүңүз өтүкчү болуп иштеткенсиз, бул аябай сонун.
негизи кесип канчалаган адамдарга жакшы өзүңүздүн маңдай териңиз менен ак эмгегиңиз менен жардам берип атасыз. Анан ушул телефонду биздин ушул детский мир соода борборунан жана өзүмдүн атыман берип коюуга уруксат этиңиз. Куттуктайбыз. Кийинки байкебиз жалгыз тарбиялайт экен 5 баласын. Кол чап коелукчу. Мына баатыр деп ишакта айтыш керек. Жок, анда тамак жагынан дагы үйүңүзгө барып да Ооба, барабыз. Анда да мен сизге аябай жакшы жардам берем, эскертип келинчек тапырейди. Келгиле, жүргүлө. Бир жакшы нерсени айткым келет. Эч качан бүгүнкү жашап аткан жашоо абалыңыздардан уялбаңыздар. Сиздер эч кимдин акчасын урдап алган жоксуздар. Эч кимдиге мындай залакка келтирген жоксуздар. Ар дайым башыңыздарды көтөрүп, кандай жашоо сыноо болсо дагы, ошону кийин өзүңүздөргө тарых кылып айтканга жазыңыздар. Китеп кылып жазыңыздар. Китеп жаза кой. Бардык ушул өзүңдүн баягы бала чагыңды кийин көрсө, аябай ийгиликтүү айым болгондо укмуш айтып бересиң. Бул деген мына эл үстөн чыккан азаматтар мына эл үстүн арасынан чыгат да, кыйын жашоодон чыгат. Именно кыйын жашоодон эмелер көп чыгат. Таланттуулар, атактуулар көп чыгат. Кыялыңда ким болгуң келет? Сен билишиң керек. Кыялымда мен момундай болом, момчу акча табам, момундай машина айдайм, момундай үйдө жашайм деп. Апаңа күндө айтыш керек. Апа, мен сизди бул жака алып барам, сизге тигини алып берем деп. Ошондой ар дайым өзүңө максат кой. Ошол максаттарың ишке ашат. Күндө ошол нерсени кайталап айта бер. Макулбу? Мына ушул азамат балдарыбыз апасын багышат, Апаңа кандай кыялдарың бар? Эмне кылайын дейсиң келечекте? Келечекте мен апамды багам. Машина алып бересиң, эң кооз үйдө жашайсыңар, эң кооз көнөктөрдү күндө алып бересиң, Кудайым буйруса. Ошону буйруса Аллах Таала момин деп эле бат эле аткарып коет. Ден соолукта болуңуз. Суп-суу татынакай кызыңыз бар экен, атын ким? Каныке, кайсы класста окуйсуң? 6 класска. Көчтүң да, туурабы? Сентябрь башталды да. Анан кийин классташтарың баарына мактанасың, мага Анжелика эже берген телефон менен колдонуп атам деп, Так, бул ичинде мен китебим бар, өзүм кол коюп койдум, жуксун депчи мындай. Ошол китепти окугула аяктан мен мындай өзүмдүн өмүр баяным жөнүндө жазылган бул китепте, бул китептин баардык ар бир баракчасында менин эмгегим бар да. Ушундай китеп салдым. Ичиндеги бүт көнөктөрүн баардыгын өз колубуз менен тиккенбиз. Ондай сонун сүрөттөрү бар. Бул жалгыз ушул Кыргызстандагы кыргыз оймолору түшүрүлгөн мыкты адистердин жумуштары түшүрүлгөн мына ушундай сонун китеп. Ичинде минтип кыялдарыңарды жазасыңар. Бул жакта кыялыңды жазасың. 20 жылдан кийин, 10 жылдан кийин, анан кийин көрөбүз, аткарылдыбы, жокпу, кандай максаттарды ошого койдук. Ичине ушундай блокнот сымал кылып койгонбуз. Алабыз. Буңуз окшойт. Келиңиз. Биз сизге баралыкпы? Ооба, эжеге бар. Келесизби? Ой, эжеке, кел Зуля. Бизде Зульфия деген биздин пандемияда ыктыярчылардын катарын толуктап жүргөн. Мына ушул кызыбыздын атынан силерге бир телефон өзүнүн атынан берип атат. Чоң рахмат сиздерге, Алла разы болсун. Ар бир тилегиңерди жаткан Алла кабыл кылсын. Тилегиңер кабыл болсун. Ниетиңер, тилегиңерди жаткан Алла кабыл кылсын. Ой, Илабачы. Илабаң. Бул кубанычтын көз жашы, Кубанычтын. Макулбу? Кубанычтын көз жашы. Канча кызыңыз, канча балаңыз бар? 4 кызым бар. 4 кызыңыз барбы? Чоң кызым шартка байланыштуу бар. Кичине жумуш кылып. Башыңарды өйдө көтөрүп жүргүлө буйруса, келечекте бардык кыялдарыңар орундалат. Мыкты окугула. Сиздин ден соолугуңузга байланыштуу методдот окшойсуз. Жакшы эле иштечимин, иштечимин. Быйыл кичине болгону болуп калдым да. Баары жакшы болот. Ойлонбоңуз эч качан, баары жакшы болот. Кел. Алтыным десе, кубанычтын көз жашы болсун. Кубанычтык. Бардыгы кубангандан ыйладык дейбиз биз.
жүрөгү таза инсан гана ушундай көз жашын чыгарып ыйлай алат да. Ыйлаган дагы жакшы, ыйлаган дагы пайдалуу, азаматсың, атайын. Ооба, жүрөгүң мээримге толгон кыздардан бол. Менин сторисимен видео көргөн болуш керек сиздер, Анжелика салам деп аркасына төрт баласы Анжелика депчи. Ошолор караколдо экен, биз караколго белек деп коеюн, эми берип жиберөлүк. Чындыгында көбүрөөк берсек дагы жарашмак деп айтам, бирок Кудай таалам бизге көбүрөөк дагы балким берекесин берсе, биз себепкер болуп сиздерге өткөрүп беребиз. Бардык колунда бар инсандарга кайрылат элем. Аллах таалам сиздерге кээ бир инсандарга караганда ийгиликти көбүрөөк берип атса, көбүрөөк акча берип атса, баягы иши анча болбой жаткан инсандар менен бөлүшүңүздөр, өзүңүздөргө калтырып кое берсеңиздер, 3 эсе жок болуп кетиши мүмкүн депчи. Ушундай бир жакшы иш кылып атыптырсыз. Бергенден дагы жеткирген адам көп сабап алат экен. Сиз көбүрөөк сабап аласыз азыр. Телефонго эми көп отурбагыла. Бир гана мектеп программасы боюнча киресиңер, анан жакшы мотивация бере турган Google'дан жакшы кино тасмаларды көргүлө, жакшы мотивация берчү сөздөрдү окугула, жакшы сүрөлөр менен эртең менен таңыңарды аткарып, уктарды коюп, ошону угуп жаткыла. Ошондой жакшы кызмат кылган телефон болсун. Биз бул жакка өтөлүк анда. Алла разы болсын, ар бир тилегиңди жараткан Аллам кабыл кылсын. Эмне ниет кылсаң, эмне тилек кылсаң, ушу кыргыз элиме кандай жакшылыктарды кылып атасың, ошо ар бир адамдын жаман сөздөн, жаман көздөн алыс болуп, ар бир адамдын жакшы тилек, жакшы ниеттери кабыл болсун. Жараткан Аллам кабыл кылсын. Чоң рахмат. Ишиңерге, ар бир эмеңерге ийгилик. Спасибо за телефон. Я даже не знаю, как им пользоваться, честно. Я не знаю, как включать даже. Вот включила и не понял. А давайте помогу. Включили. Так, пропустить. Здесь спрашивают, Wi-Fi будете пользоваться или 4G? Вы сюда симку должны поставить. Я уже поставил. А все, 4G работает, интернет все работает. Сейчас полностью проверка обновлений. Можно и детей фотографировать. Ага. Спасибо. Я благодарю вас. Как я счастлив. Я не верю. Сначала думал, наверное, как, по-нашему, говорят, уши, наверное, зачесаны. Простите за плохие мысли. Блин, нужно. Не думайте, мне что-то. Спасибо вам большое. Будет хорошо. Спасибо вам. Вы один воспитываете, да? Да, детей? один. А с супругой что случилось? В 5-м решились жить вместе. И она у нее терпела 5 лет, потом вот таким стало у нас. И она убежала вообще. А за детей? Она к маме, наверное, в Россию убежала месяц. Звонит? Нет, ничего. Сколько вы уже не видели ее? С 2018. Если она, возможно, увидит, она знает, что, Да. что у вас уже есть телефон, есть ваши телефонные контакты у нас. Если она захочет выйти на связь, мы очень Спасибо. будем рады, потому что Большое дети спасибо. очень нуждаются, наверное, в ласке матери. Да, Пусть всегда у детей будет и мама, и папа. да, это полноценная самое семья. главное. Давай Арген сделаем. Смотри, там Арген есть.